Көйдүн туура тандалышы да чоң мааниге ээ экен да. Кантип таанышып калдыңыздар эле? Ой, таанышкан. Ал убакта Кантип баш коштуңуздар? бир көрүп эле анан эле көңүл эле жакшы эле ойбоюна койбой эле ала качып кетчү. Анда сүйүштүм, сүйлөштүм, сүйлөп жүрчүмүз. Бул өмүрлөштөрдүн чогуу түтүн булатып жашаганына быйыл 60 жыл толду. Бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, экинчиси Баатыр эне. Ооба, алар жөн гана өмүр сүрбөстөн жашоону, жолдоштук, турмуштук милдеттерин бири-бирине карата так аткарып, тынымсыз эмгек үстүндө татыктуу каарлык доорго жетишкен. Дал ушундай суктанарлык үй бүлө Туратбек Нуралиев менен Эркайым Беккелдиеванын өмүр жолун биз үлгүлүү үй бүлө рубрикасынын алкагында көрсөтүүнү туура көрдүк. Садағалап қаранымдан қағылып. Туратбек ата 84 жашта, Нарын облусунун Актала районундагы Акчый кыштагында төрүлгөн. Атасы Нуралы Жедигеров улуу атамекендик согушка кетип кайтпай калган. Апасы 4 баласын согуштун оор күндөрүндө да, андан кийин да жалгыз багып, уус чеберчилик менен алектенген. Өз заманынын кадырлуу адамы болуп, балдарына жогорку окуу жайдан билим алууга шарт түзгөн. Биздин башыбыздан нелер өтпөдү. Согушту көрдүк. 1938 жыл туулган экен, бирок документин 39 болуп калыптыр. Согушту көрдүк. Согуштан эмне көрбөдүк. Ачкачылыкты көрдүк. Котур деген орунду көрдүк. Туратбек Нуралиев алгач Нарын педагогикалык окуу жайынан диний тарбия мугалими адистигине ээ болуп, эмгек жолун 1961 жылы Акталадагы Жданов орто мектебинен баштаган. Ал өмүрүнүн 57 жылын билим берүү тармагына арнап, 27 жыл билим берүү мекемелеринде жетекчилик кызматтарды аткарган. Ал убакта мугалимдер өтө талапты катуу койчу эле ал убакта. Талап катуу эле. Бизде өзгөчө Нарын областында мугалимдерге талап күчтүү эле. Анткени биздин областта ушундай талапты катуу койгон киши болчу, анда катуу киши болчу. Кичинекей бул кетсе, Чыңгыз кандай эле кызматын ошол эле иш берип турчу. Бул кетсең эле. Анан ошого чыдап иштедик да, 74 жылда. Биринчи жылга чейин 2001-ге чейин Селан директор болду. Канча жылдан эле катын отличниги берилди? Эми 80 жыл илгери отличник алды. Бул мугалим деген өтө кыйын нерсе. Мисалы үчүн бир класста 40 бала карап турса, же 30 бала карап турса, ошо балдардын эмгеги адамга өтөт да. Мугалимдер өтүп турат да, бүт сени карап турса. Анан алар ошонун ичинде биотектор бар да. Ошолордо адам өтүп турат да. Бир мектепте 37 жыл иштедим. Бир мектепте Бир мектепте 30 жыл иштедим, 37 жыл иштедим. Ошол мектепте почти 25 жыл, 23-24 жыл ошол мектепте завуч болуп өттү да. Жолдошунун кесибин, жумушун сыйлап, ага колдоо көрсөтүп, үйдөгү туруктуу тыл болгон Эркайым Беккелдиева 77 жашта, Актала районундагы Кара Бүргөн кыштагында төрүлгөн. 6 айлык дүкөнчүнүн курсун окуп бүтүп, бул кесиби менен 24 жыл иштеген. 2 тыйын, 5 тыйын жетишсиздиги үчүн каматып жиберүүдөн тартпаган Советтер Союзунун тартибинде Эркайым апанын көп жылдык ишинен бир да кемчилик чыккан эмес. Беккелдиева муну ары сыймыктуу, ары шүгүрчүлүк менен эскерет. Бир Кудай сактасын. Ач көстөн растрата болуп, бирдемени алып, мындай сугумда аткан жокмун. Же болбосо ушуну эле кийбесем болбойт дедиртип эме кылган жок. Растрата дегенди билген жок. Низат, нирвизия дегенди такыр билген жокмун. 24 жыл иштедим.
Бул каармандарыбыздын жашоодогу тынымсыз эмгектеринен тышкары аларды даңктап үлгү катары көрсөтө турган чоң эрдиги бар. Туратбек ата менен Эркайым апа 10 баланы тарбиялап өстүрүлүп, дээрлик баарын жогорку окуу жайларга окутушкан. Жаш кез, жаңы турмуш кургандагы тиричилик түйшүктөрү, удаа төрөлгөн балдарды багуу, азыркыдай техника жок. Бардык жумуш колго жасалган учурдагы ал күндөр жөнүндө да сурадык. Балдарды болсо удаа төрөлдү, удаа чоңойду, бири багышып, ал убакта детсад деле жок, детсад деле берген жокмун. Бир пасой албап турсак көбүс. Ошону сурайын деп атам да, сиз мугалим болуп иштесеңиз, анан мугалимдердин айлыгы 10 баланы бакканга жетеби? Жок, 10 эмес. Илгери ушу 12 эле сом чектечи, ошону деле чектеп койгон, силер немеңер жетет экен дедирчи. Анткени өзүбүз мындай тырмышып тың убакыт кылчубуз да. Анан мен да иштебейм. Бун эле эмес, заочно окуду. 4 балалуу болгондо заочно окуттум. Же сен окубасаң, же мен окубасаң, балдардын атпаган. Университеттин истер факультетине кирип. Бул баланы төрөгөндө 74 жыл бүттүм. Бул баланы төрөгөндө 7 баланы төрөп. Экөө эгиз. Асып жерде жүрөт. Эгиз балдар. Ошол 71-жылы эгиз балалуу болду. Мен 74 жыл мен айттым бугай. Мынча балалуу болдук. Мен окуп эле коеюн деп. Эрте убакыт кылар болбойт. 3 жыл бүтүп калганда. Ого кетти балдар бакабыз. Уемиз болбойт да мен. Эми ырмай ачырмай кыйынчылык менен бүттүк да. Турмуштун ал убакта бардыгы кыйын эле да, кыйынчылык эле. Ал убакта мындай баары эмес болчу. Баарын ошо жеткирип, ошо бала бакыран бири-бирине икемдүү кылып, бирин-бири бактыртып, анан ошо бул окуп атат. Ошо эгиз балдарды төрөр жылы 6 айлыктан окудум. 6 айлык тиги эмеден. Ошо акталага тиги курс ачылып, анан дүкөнчү болдум. 6 айлык окуп, анан эгиз балдар төрөлүп калды. Өсүм ненем бири кызын, эркек баланы алып калдым, кыз апам өсүп алып кетти. Ал 4 жашка чыкканда апам өлүп калды. Кайра алып келип алдым. Анан ошо балдарды да бактык, жумушту да жасадык, баарына жетиштик. 3 баланы баккан келиндер угуп калам, аябай чарчайбыз депчи, бирок ошол эле учурда колго киржушпайт. Бардык жеңилдиктер, бардык шарттар бар. А сиздин күнүңүз кандай өтчү эле? Ошолордон эстеп өтпөйсүзбү? Эми ошо ал күндү айтсам эми жомок болот. Көп эле кыйынчылыктар тарттык. Өзүбүз мындай намыстанчубуз. Эл катары окат кылалы, эл катары иштейли деп. Нарында жашашсыздарбы? 8 балабыз жогорку билимди. Айтканга аз сезилгени менен 60 жыл, жарым кылымдан ашык өмүрү. Мындай мезгил аралыгындагы алдыңыздардан чыккан түмөн түйшүктүү жолдордо бирге болууга туруштук берүүгө сиздерге эмне жардам болду деген сурообузга өмүрлөштөр экөө тең ынтымак деп жообун узатышты. Истеген бул үйдөгү башкы нерсе бул ынтымак экен. Биз экөөбүз бирибизди мен муну сөккөн жокмун. Атаңды меңді сөккөн жокмун. Бул меніңді өнүңдү өрөйүн деп сөз айткан жок. Биздин балдарыбыз ушундай өстү. Бирөө дагы бирин-бири менен мушташып, урушуп, сен мындай тигиндейсиң деп урушкан жок. Бардыгы тартип менен өстү. Азыр бүгүнкүгө чейин алар ошол сөздү укпайт, билбейт, сөгүшпөйт бири-менен. Бирин-бири сыйлап гана жүрүшөт азыр. Мына ошол бул экөөбүздүн ынтымагыбыздан болду. Ынтымак бар жерде бардыгы болот экен. Турмуштун бардык жолун басып өттүк. Кыйынчылыкты көрдүк. Эми Кудай таала берген рызкын жашап, ушу балдардын чайын ичип, байычым экөөбүз отурабыз. Аялга дагы, кыздарга дагы, эркек балага дагы мындай намыслуу болуш керек. Намыс деген болуш керек. Ал төркүнү мүнтүп атат, тигиндей көйнөк кийиптир, тигиндей чай ичиптир деп болгон туура эмес. Күйөөнү кыйнаганда туура эмес. Ошол күйөөнү баргандан кийин ошонун эмесине болуш керек да. Күйөө дагы бири-биринин мындай эмесин тапса эле ынтымак болгон жерде баары болот. Эч бир бул ынтымактан бөлөк эч бир эме жок. Кайсы баары турмуш жакшы, кайсы жагынан болсо
ынтымак болсо баары болот силерге. Ошол убактагы жетишпеген оокаттайт. Ошондо балабы ыйлап атат, мектеп атат, же таап кел, же сен окубай эле кой, же мен окуйм, же иштебей эле кой, мен иштейм деген болгон жок да. Ошо эл катары иштесек, эл катары оокат кылсак да, эл катары оокат кылдык. Ошондо айтып атпаймынбы, алып койгон бизнесибиз деле жок. Ошо дүкөндүн барсын, элдин барсын менчиктештирип атып мынтип атып, бул иши айтып, ой сендер бирдемесин талашпайсыңбы дейт, талашпайм мен аны. Жаш кезде берсин мээнетти карыганда көрөсүң дөөлөттү деген кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Туратбек Нуралиев менен Эркайым Беккелдиева небере сүйүп, чөбүрлөрүн да багып жаткан бактылуу куракты баштан кечирип жаткан чактары. Балдарына берген тарбия, алардын келечеги үчүн кылган эмгектеринин акыбети кайтып жатканына миң шүгүр келтиришип, алар менен сыймыктанып турушат. Айтсак, балдар кыздары физик, математик, тарыхчы, бизнесмен, фермер, куруучу, тилчи, филология илимдеринин кандидаты, архитектор, врач, кардиолог, экономист, социолог, экономист, фармацевт кесиптерин аркалашып, ар бири өз алдынча учур бачар түтүн булатып жаткан кез. Мен өсүп болуп, ата-энеге салакасы тийбей, өзү менен өсүп болуп калса, андан Кудайдын бергени ошо. Анан салакасы тийип, эде төмөн болсо, ата-эненин түшкөн түйшүк да. Ата-энеге түшкөн түйшүк, анан нерсе жок. Анан Кудай ошо элге журтка тынччылык берсин. Ошо биз сыяктуу эле элдин балдары дагы ошо жакшы нерселерди күтүп, балдарынан ыймандуу жакшы балдарды күтсүн. Мен ушуну тилейм, айланайын. Рахмат. Жаштар арасында бат эле чечимдер чыгып кетет да. Дароо эле эки жолго түшүп ажырашкандар аябай көбөйүп кетти да. Анан сиздер айтсаңыздар, мындай чогуу биргеликте пенсияга чыгып, ошо пенсиянын акчасына нан алып жеп, анан биргеликте небере сүйүп, биргеликте чөбөрө сүйгөн сезимдер кандай экен? Кандай деп сүрөттөп айтып бересиздер? Азыр эми 20 неберебиз бар, 22 неберебиз бар. 8 чөбөрөбүз бар. Эми барысы ошол небере баладан да сүйкүм болот. Неберелердин экинчи баламдын небере балдардын барысын өз колубуз менен бактык. Алар бүт колубузда азыр деле. Ошолор менен 4 баласы бар, 4 тең колубуз менен багып, ошолор азыр ошолордун чайын ичип атабыз биз. Бирөө сууз, эки сууз бар соңго турмушка чыккан. Бирөө шаарда турат, бирөө Парсуган өсүндө турат. Yani çok mutluyum. Nasıl gelişet. Andan keyin yaşa baldardı nevrelerde ciddi ошол неврелер менен эмек чөбүрөлөр асырда үч балам улуу невремдин үч баласы бар, үч чөбүрөм бар колубузда. Ошолор менен эмек ойлономда энетам ушундай даражага жеткирип, ушунча бизди өстүрүп, чоңойтуп, баарыбызды бутубуздан тургузганда, анан мен энетамдын бардык иш-аракеттерин ыраазы болом да. Себеби азыр бүгүнкү күндө ата-энебиз неберелери, небере эмес, мына менин астымда турган менин неберем болуп атат, чөбөрөгө чейин балдарын көрдү. Азыр Кудай буйрса бактылуу карылыкта жашап жатышат деп мен ошо энатам менен сыймыктанам. Дагы Кудайым кантип жаш берсе ошончо жашап турушса экен деп Кудайдан тилейм. Анан менин улуусумун мен өзүм национальный университетте, улуттук университетте бүтүргөм. Өзүм ошо Көлдө Кендирбаев атындагы орто мектебинде математика мугалими болуп эмгектенем. Мен эмгек жолум деле уже 37-38 жыл болду. Мектепте иштегениме делечи. Анан мен ушунча даражага жеттим. Анан мен ушунча даражага жеткиргенге энетамдын түрткүсү аябай чоң деп эсептейм да. Анан биз болсо ата-энелерге ачык ыраазычылыгыбызды айтып көндүргөн эмеспиз да, биздин менталитет ага көндүргөн эмес. Өзүңүзчө жүргөндө ичиңизден кандай ыраазычылык сөздөр чыгат, ошону камерага айтып койсоңуз алар көп кубанышат. Сөз басканда турганда тилек кыласың.
ата-энем аман болуп, балдарымдын маңдайында дагы жашап, балдарымдын чайын ичип, неберелеринин чайын ичип, булардын жакшылыгын көрсүн деп тилек кылам сөзсүз. Аман болуп, маңдайыбызда турсун. Тилегим ошо да. Балдарына тилек кыласың, аман эсен болсун деп. Бир тууганда аман эсен болсун дейсиң. Ага тууган бир аман эсен болсун деп тилек кылабыз. Биринчи очередь сөзсүз ата-энем аман эсен болуп, маңдайыбызда турсун деп. Чоң рахмат. Тилегиңиз орундасын. Ата-энемдин негизи сезем. Себеп дегенде негизи мугалим эле болуш, анын үстүнө кайра ушунча балдарды окутуп, кайра ошолор болгон небереси менен чогуу жашап атат, чөбөрөлөрүн багып атат да. Анан сыймыктасы болот да. Өзү небере чөбөрөлөр менен жашап аткан. 11 тууганыбыз баары түгөлбүз. Баарыбызга айтып кетсе керек, канча небере чөбөрөлөр. Апамдарга мен азыр карап көрсөм аябай бактылуу, карылып калайт. Дагы биздин төрүбүздө көпкө жашасын. Атам, апам мен үчүн мени өз баласындай кабыл алышты. Экөөбүз жаш үйлөнгөн жокпуз. Мен деле ошо кызматта жүрүп, жашыбыз деле ошо жаштай кезибиз болбосо да ошо атам-апамдар бизге түшүнүп, өздөрүнүн үй бүлөсүнө мындай тартып, айрыкча апам өзүнүн кызындай кылып өзүнө тартып, жакшы тилектери менен, жакшы элер менен күтүп алышты мени. Мен өзүм сезем ушул атам-апамдай үй бүлөгө жолукканыма. Бизде көп жерде эме болот да, мисалы күйөө баланы мындай көп жерде баалашпайт да, көп жердечи. Күйөө бала тиякта казан асып, самовар коюп жүрөт деген. Менин кайненем кайнатам мындай эмес да. Тескерисинче мен мисалы барсам аякта жаш балдарды жумшашат, мени жумшабайт да. Мен дагы бир нерсе кылайын десем дагы, жок сен отур деп коет да. Анан апам болсо мындай кызын көбүрөөк басып турат да, сен унчукпа, сен мындай болуп деп. Ошол жагы бар да. Ошондуктан мен мисалы күйөө бала катары мен бактылуу күйөө баламын. Эми атам өмүр бою ошол агартуу тармагында иштегендигине байланыштуу атам в основном ошо бизге как тарбиялык гана ишин көп кылды. Бизге ошол жагынан көп мындай билим алгыла, окугула, эч нерседен зависимый болбошуңар силер көп билишиңер керек деген сөзүн көбүрөөк айтты да. Апам болсо основной тарбия ошо апамда болду да. Апамдын тарбиясы эми как кызы катары, как эне катары бизге тарбияны апамдын эмесин көбүрөөк алды. Экөө тең бир нерсени көбүздөгөн жагын бербеген кишилер да ошол эмнени жаза десе ошону жазаш керек деген эме бар да. Апам как аялдарга тиешелүү болгон касиеттин баарын ошол апам эме кылды. Атамдыкы ошо эмне билим алгыла, окугула, көп билишиңер керек деген жагынан ошо атамдын ошо билимге көбүрөөк басым жазат да. Анан азыр мына баш улуубуз мына 60-ка чыгайын деп калды. Кишибиз мына ар бирибиз өзүбүз менен өзүбүзбүз. Главное ошол кишилердин аманчылыгы биз үчүн бакыт. Азыр ошолордун бизге аман турган. Чоң атам мени баалачу биринчиден жоопкерчиликти, баарыбызды жоопкерчиликтүү болууга үйрөтчү. Өзү мугалим болуп иштегенге байланыштуу бизге да сабак берди. Ошо школдон, мектептен бизге кандай небереси катары эмес, окуучу катары мамиле кылчу да. Барып жооп берсең, кандай баага татып болсоң ошол бааны койчу. Үйдөн болсо баласына кылган мамиле кылчу. Азыркы учурда Север Электро ачык акционер коомунда инспектор болуп иштейт. Ленинский районунда. Көп жерден айтышат,
сразу эле көп мындай улуу кишилер сен чоң ата чоң эненин тарбиясын алган бала окшойсуң депчи. Ошол кишилердин тарбиясы сразу билинет депчи. Армияга да барган, ошо армиядан көп айтышчу. Чоң ата чоң эненин тарбиясын алган бала окшойсуң деп. Бияктан деле ошол көп жерден өзүм деле байкапам. Ошол тартип, ошол тарбия көп жерден жардам берет. Чоң атам айтчу, көп окугула. Көп окугула, аз сүйлөгүлө дечи. Ошо көп жерден көп нерсени угуп, жетекчилердин сөзүн угуп, ар бир ишибизге жоопкерчиликтүү мамиле кылган үчүн ал жактан да баалашат. Чаша пеште палыста.